Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Урматтуу туугандар, сиздерди көргөнгө мен абдан кубанычтамын. Мен мурда күнү чыкканда партиянын штабына келип бир сөз айттым эле. Ошол сөздү ушул жерде сөзсүз кайталап коюшум керек. Балким эртең дагы чоң жолугушуда ушул сөздү кайталайм. Анткени бул сөздү кайра айтып, ар бир биздин тууганыбыз, ар бир биздин жолдошубуз, ар бир биздин партиялашыбыз ошону билиш керек деп мен эсептейм. Бирок бир күн дагы, бир саат дагы, бир мүнөт дагы өзүмдү жалгызмын деп эсептеген жок. Анткени мен сиздердин бар экениңиздерди сезип турдум. Сиздердин колдоп атканыңыздарды, мага ишенгениңерди билип турдум. Ошондуктан мен бир секунд өзүмдү жалгыз аттарын айтпай эле коеюн. Жалгыз көрдүңөр кимдер жалгыз болгон. Үрүп чыгарга ити жок. Калып, кече эле өкүмзар болуп, элине, саясий оппоненттерине кордук, зордук көргөзүп аткан Кудайдан кийинки адам менмин. Менин айтканым закон болот. Ал адамдардын тагдырын чечет деп турган адамдарга бүгүн үрүп чыгар ити жок болуп, сотуна тууганынан башка, 5-6 адамдан башка эч ким барбагандыгын көрүп турабыз. Жалгыздык деп ошону айтат. Байлыгың болсо дагы, гектарлаган жерге үй курсаң дагы, элдер чын ниетинен колдобосо, чын ниетинен өкүмдөсө, андай адам жалгыз болот. Ошондуктан мен түрмөдө жалгыз камерада өткөргөн 2 жыл 7 айым, бир күн дагы мен өкүнгөн жокмун, бир күн дагы чөккөн жокмун, бир күн да сынган жокмун. Анткени сиздердин колдооңуздарды билип турдум. Акмандыктардын гана эмес, бардык региондордон чындыкты каалаган, адилеттүүлүктү каалаган адамдар көп. Алар ар дайым биздин партияны колдоп келишкен. Алар 100 000 деген болуп эсептелинет. Ошондуктан биз жалгыз эмеспиз. Биз күрөшкөн, биз камалган ниеттерибиз бул жалпы кыргызстандыктар үчүн маанилүү жана керектүү баалуулуктар. Бүгүн Кылмыш кодексинде тергөө менен кызматташуу деген норма кирди. Бир күн камап туруп эле начальнигиңе көрсөтмө берсең чыгарып берип атат. Ошентип барып сразу мурун чабактарын кармасак, эми китин кармайбыз, заказчыгын кармайбыз деген ушундай тажрыйба болуп атат. Бирок ал мыйзам мурун деле бар эле. Дүйшөндө айтышты. Сен жөн эле Маевский дегенди бир орусту Текебаевдин кабинетинен көргөм. Эмне жөнүндө сүйлөштү билбейм, бирок ошол жерден көргөм эле деп койсоң сени чыгарып жиберебиз деп. Бир эле сөз. Көргөм деп айтпай койгондугу үчүн 2 жыл 7 ай отурду. Кимдир бирөө үчүн, же кимдир бирөө менен намыс үчүн, достук үчүн, жолдошчулук принциби үчүн 2,5 жыл, а бизди 8 жылга кести. Эгер Кудай Таала ушул ситуацияны түзбөгөндө, биз балким 8 жыл отурат элек. Үстүнө кошуп койсо балким 15 жыл отурат элек. Түрмөдө кошуп коюш оңой эле. Аны сөктү, муну жукулдаттың деп туруп эле дароо эле үстүнө 5-6 жыл кошуп кое берет саясий куугунтукталгандаргачы. Ошондуктан Дүйшөн биздин партиянын накта жүзү. Дүйшөн окшогон партиялаштар
Эртеге саат 10-дорда деди, 10 жарымдарда ушул жерде эл менен бүгүн биз ушул акмандыктар, туугандар, коңшулар менен жолугуп отурабыз. Эртең башка райондордон дагы өкүлдөр келип ушул жерде чоң жолугушуу болот. Биз менен кошо бул жерге партиянын лидерлеринин бири Болот Шер келген, фракциянын лидери Алмамбет Шыкмаматов келген. Алардын да сиздерге айта турган ою биздин ушул жердештерге, туугандарга билдире турган ыраазычылык сөздөрү бар экен. Аны урматтуу жердештер, туугандар эртең жолугуп сүйлөшсүн. Урматтуу мекендештер, акмандык бир туугандарым. Биз буга чейин эле мына 30 жылдан бери ата мекендин туусун көтөрүп, акыйкаттык деп ушул кыргыз мамлекетинин пайдалануунун таштары туура коюлса экен деп келатабыз. Ушул жерде мен сиздер менен чогуу канча бир саясий иштерди чогуу жүрдүк. Көп нерселерди бир туугандай болуп аралашып чогуу жүрдүк. Мен силердин бириңермин. Жогоруда Өмүрбек Черкешевич айтты. Мен баатырлык кылганым жок. Көрөр айтат. Азыр мына абалга буларды коюшту. Атамбаев Чолпон атада пресс-конференция бергенде ООНдон Обама, Эрдогандан баштап, Назарбаевтан баштап, Чубак менен Бекназаровга чейин бир 20 адамды капа кылып тийишти. Андан мен ойлодум эле, барын капа кылгандан Атамбаевтан өткөн рекорд менен жок го депчи. Бүгүн көрүп атам бар экен. Бул Фарид Ниязов. Келди, барыңар тупойсуңар деди. Барыңар жалганчысыңар деди. Кебетеңерди күзгүдөн карагыла деди. Анан кантип компромисс, кантип граждандык коомдун элдин позициясын да сыйлоо жөндө сөз болушу мүмкүн. Мен Фарид Ниязовтан депутаттарга болгон мамилесин кандай экенин да билгим келет эле. Мен ойлойм, алар жөндө болгон мамиле дагы мына ушул айтылган баадан өтө айырмаланбаган болуш керек. Урматтуу тегерек столдун катышуучулары. Атамбаев өзүнүн бул проектиси менен Кыргызстандын түзүлүшүн кардиналдуу өзгөртөмүн деп ойлоду. Биринчи статьяга баалуулуктар деген 30га жакын түшүнүктөрдү киргизди. Янын түбүнө ушул баалуулуктарды коргоо үчүн адам укугу чектелсе болот деп безусловно чектелген мүмкүндүк берди. Манастын 69 варианты бар. Бирөөсүндө аны Кутузов менен дос кылыптыр. Наполеонго каршы чаап барган депчи. Эгер бул поправка кирсе, биз тоталитардык идеологизация болгон өлкөгө бармакпыз. Мындай кийин андай сүйлө деп туруп законго токусак, любой адамды камамакпыз. Граждандуулугун алмакпыз. Өлкөдөн кууп чыгармакпыз. Биз таптакыр мындай чоң жолду тандап алдык. Мына Фарид Ниязов ушул жерден келип айтат, жок. Муну дейт, мурунку парламенттин бир депутаты сунуш кылганынан жаза койдук элек дейт. Бир депутат сунуш кылганга ээрчип кеткен президент деп президентти шылдыңдап атпайбы? Кыргызстанды сактап калам. Кокуй мурункулар оңго сатып жибериптир. Мен жаңы улутчул, патриоттук идеология киргизем деп бүт маңызын жинап келип биринчи статья койду эле го. Бүгүн андан келгенден баш тартып отурат. Анткени бул өзү айткандай тупой сунуш болчу. Өтпөй турган сунуш болчу. Кыргызстанды 30-жылга алып бара турган сунуш болчу. Бүгүн ушун жөн эле мынакей айтып отурат. Бул балким чын эле Динара Ашыраханова айткандай фантиктер. Көргөзүп баарын кызартып туруп анан кийин мынакей алып койдук. Негизги сыякта башка дегендей. Мен көрдүм, көп бир топ жерлерин өзгөртүп атат. Кеп өзгөрткөндө эмес. Кеп биздин ниетибизде, кеп биздин маңызыбызда. Конституцияда кемчилдик бар. Ал кемчилдикти 6 фракция сүйлөшүп алып, жөн эле айланып өтсө болот. Ушул конституцияны сындаган Осмоновго айттым эле, Курманбек Осмоновго.
сындайт эле сындайт. Тура сиздин бел жериңизде капкара кал бар экен. Ортосунда кыл өсүп турат. Мага жакпайт. Пластикалык операция кылсаңыз болот. Кылбасаңыз да болот. Анткени функцияны тело аткарып атат да. Конституция деле жагат кээ бир жерлердин. Жакпайт. А бирок функциясын аткарып атат да. Анан эң негизгиси кыргыз тилинде жана орус тилинде дал келбестиктер бар эле деп айтып атасыздар. Мен ушул кайсыл жер экен деп бир айдан бери издейм, бир дал келбегендикти көргөзүп, ошону оңдош жөнүндө сунушту эч ким айта элек да. Эми урматтуу депутаттар, сот реформасы боюнча. Сот реформасы жүрбөй калды, конституция күнөөлүү дейт. Конституция эмес, биринчи кезекте президент жана анын аппараты күнөөлүү. Батыкаевди оорулуу деп чыгарып жиберген судьяны жогорку сот кызматтан алынсын. Экинчи мамлекеттик ишке жолотпосун деген чечим кабыл алды. Жогорку кеңеш, Атамекен фракциясы эмес. Ал азыр чоңоюп эл аралык сот, райондор аралык сотко судья болуп дайындалды. Биздин фракция туура эмес. Урматтуу президент, койбоңуз десе коюп салды. Мен бир мисал келтирип, сот реформасына болгон жеке адамдардын таасирин, алардын мамилесин айткым келет. Ошто шаардын бир судьясынын 18 иши жогорку соту тарабынан жокко чыгарылган. 18 тең наркоторговецтерди түрмөдөн мыйзамсыз чыгарып жибергендиги жөнүндө. Ошол судьяны коомчулук каршы болгондугуна карабастан, сотторду тандап алуу кеңеши бир жолу өткөрбөй койгондугуна карабастан Атамбаев көгөрүп, өчөшкөндөй болуп, кайра дайындап койду го. Мен мындай мисалдардан жүздөгөн келтирем. Президенттин аппаратынын сот иштерин аралашып, сотту системасын кыйратып аткандыгы жөнүндө ондогон мисал келтирем. Анан муга конституциянын кандай чечеси бар? Авир менен жашаганга, принцип менен жашаганга конституция тоскоол болбойт. И киргизген сунушуңуздар күлкү келерлик эч нерсени чечпейт. Сот системасы боюнча. Бирок, урматтуу тегерек столдун катышуучулары, президент бул мыйзамды кокусунан эле киргизип койгон жок. Чын эле көптөн бери даярдалды. Мына менин колумда президент атайын юристтерден турган эксперттик топ түзгөн. Президенттин аппаратынын алдында Сапар Исаков деген кызматкердин алдында ушул иштешкен. Апрель, май, июнда. Мен азыр сиздерге таратып берем, мондай сунуш киргизген. Ошонун 3 жеринде айтып атат. Мен окуп берип коеюн. 3 жеринде. 3 жеринде мындай деп айтып атат. Наличие в стране конституционного судопроизводства и Конституционной палаты отрицательно влияет на стабильность и политический правовой системы. Судебный конституционный контроль вреден для политической и правовой системы государства. Деген сунушту эксперттер берип атат да. Аты жөнүн айтпайсыңар. Именно ошолордун жетегинде президент бышпаган сунуштарды киргизип жатат. Мен дагы кайталайм. Урматтуу тегерек столдун катышуучулары, бүгүн сунуш кылынган депутаттар кол коюп сунуш кылган вариант өтсө, бул контрреволюциялык аракет. Биз 10-жылга кайра барабыз. Бүгүн сунуш кылынган. Анан эми кээ бир өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп атат. Мен оюмча мына биринчи эң негизги идеядан идеологизированный мамлекет кургандан кайтыптыр. Анан 19 май күнү биз ушул конституцияны талкуулаганбыз. Атамбаев түнкү саат 12-ге чейин олтуруп, премьер-министрдин полномочияларын көрүп өкмөттү. Болду, жакшы экен. Силерге ишендим деп кетип калган. Калганыбыз таң атканча олтуруп, талкуулап, өзгөрүүлөр жазылгандан кийин ар бир бетине кол коюлган. Кимдер бар? Ар бир. Атамбаев жок эле, ал уктаган үйүнө кетип калган саат 12-де. Анан мынакей кол коюлган, кийин берем. Анан эч мындай токтайым айткандай, тиги эч ким подмена, тиги бу деген түшүнүк жок. Эми токтайым жөнүндө айтып койбосом болбойт. Слово Кыргызстана менен вечерний Бишкек, вечерний Бишкекти президенттин аппаратынын гезити деп билсеңер болот. Токтайымды кайра гезиттен интервью алып чыгарып атат. Эмне үрүп чыгарга итиңер калбай калдыбы? Коргогон идеяңарды башка адам жокпу? Мен бир анекдотту айтып берем сөзсүз. Илгери 43 жылы Жумгалда бир буту чолок, көзү сокур, бүкүр чал бар экен.
Ага военкоматтан повестка келиптир. Анан повестканы алып кемпирин айтып турган жери дейт. Мага күнү түшкөнүнө караганда стакемдин абалы чатага окшойт. Стакем деген Сталин. Барбасам болбойт кемпир деген экен. Мен токтайымга күнүңөр түшсө Фарид, абалыңар абдан чатагы.